Тугандар, салам алейкум. Авария жаңы эле болду. Иргиз менен Аралдын ортосунда. İçinde adamlarım. Ailenize. Kimler tanıydı ya? Tanıyanlar olsaydı kovul. 16 жаштагы Элдиярдын өлүмү, анын акыркы сөзү. 20 декабрда Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагында 16 жаштагы Элдияр Эрмек уулу номер 62 кесиптик лицейде топ балдар тарабынан сабалып каза болгон. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, бул окуя боюнча 20 бала суралып, 2 бала убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө уланууда. Кесиптик лицейдин директору Мерлан Молдояров турмуш басылмасына берген комментарийинде бул окуя күтүүсүз жерден болгонун айтты. Булак турмуш кежи. Москвадагы мекендештерге жарыя. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, кирди чыкты кылып келүү зарылчылыгы жаралса, бизге байланышыңыз. Биз көп жылдан бери бул кызматты көрсөтөбүз. Айдоочуларыбыз тажрыйбалуу, өзүбүз аягына чейин алып кирип чыгабыз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык маселени чечебиз. Өзүбүз айткан суммадан 1 сомдо ашыкча албайбыз. Унаалар комфорт, бардык шарттар бар. Биздин байланыш номер 8926 760 0206. Күнү түнү чала бериңиздер. Жеңем айылына барып боюнда болуп келди. Байкем, менин көйгөйүм жеңем. Байкем былтыр үйлөнгөн, бул экинчи турмушу. Жеңемдин да турмушу болбой ажырашыптыр. Байкем экөө үйлөнгөндөн кийин 5 ай боюнда болбой жүрдү. Анан байкем жумушуна кетет, 1 ай үйдө, 1 ай жумушта болот. Ошол кезде жеңемди да айылына жибердик. Айылда 20 күн жүрүп келип, анан 10 күн өткөндөн кийин боюмда бар экен десе аябай сүйүнүп жүрдүк. Байкем жалгыз бала, ошентип күтүп жаттык. Бирок биз ойлоп жүргөн мөөнөттөн 15-20 күн эрте төрөдү. Же кубанарыбызды же кайгырганыбызды билбей турабыз. Наристеде эмне күнөө дейт апам, кандай бала кимдин баласы болсо да байкеме айтпоону чечтик. Бирок жүрөгүң сыгыла берет экен. Араңыздарда гинекологдор бар болсо кеңеш берип коюңуздарчы. Жеңем айылга кетерден мурда боюнда болушу мүмкүн эмес. Себеби айылдан гинекологко барып дарланып да жүргөн. Башында жеңемди күйөөдөн ажырашып жүргөндө, аргы менен көп жүргөн деп уксак да көңүл бурган эмес болчубуз. Өткөндө козгоп эмне кылабыз деп. Эми апамдын жүрөк оорусу ошол сөздөр болуп кыйналып турабыз. Мен өзүмчө турмушум бар. Күйөөм аралашпай эмне кыласың дейт. Апам айтса мейли деп мунчукпай койсок, ар кимден төрөп жүрө берсинчи дейт. Өзүм да ойлонгонум ошол. 6 ай боюнда болбой жүрүп, анан айылда жүрүп келип, боюнда болуп, анан да 15 күн эрте төрөп койду. Баланын салмагы жакшы, айына жетпей төрөлдү дешкен жок. Атам менен апам өмүр бою иштеп, байкеме жакшы келечек түзүшкөн. Жеңем байлыкка карап эле тийип алганын баары билишет. Бир жолу да байкемди жактырып караганын көргөн эмесмин. Дайыма урушуп турат. Байкем жок кезде кошуна туугандардын балдары менен 2-3 сааттап сүйлөшүп отурат. Байкем жанына келсе кабак ачылбай ооруп атам деп үйгө кирип кетип чыкпайт. Байкем жанына кирсе качып чыгат. Мен байкемди сүйгөн жакшы жар келсе деп кыялданчумун. Андай тилегим ташкапты. Чынын айтсам, кээде байкеме да жиним келет. Аялга аябай жумшак. Ошон үчүн да баркы жокпу ким билсин. Булак аргумент кейжи сайты.